Алгач Замандаш ассоциациясы, аз өтпөй анын негизинде түзүлгөн Замандаш саясий партиясы 2007 жылы Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинде каттоодон өтүп, кыргыз саясатына алгачкы кадамын таштаган. Партиянын негиздөөчүсү Өмүракунов Мухтарбек Сүйүналиевич 2003 жылы Россия жана Казакстан мамлекеттеринде Замандаш ассоциациясын түптөгөн жана аталган өлкөлөрдө эмгек миграциясында жүргөн кыргызстандык мекендештерибиздин башын бириктирип, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болгондордун бири эле. Мен ата-энемди кандай сүйсөм, өзүмдүн балдарымды кандай сүйсөм, үй бүлөмдү, бир туугандарымды кандай сүйсөм, элимди, мекенимди ошондой сүйөм. Кыргызстандагы жеңил өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө барандуу салымын кошуп, тигүүчүлөр өндүрүшүн уюштуруп, тикмечилер үчүн коңшу мамлекеттерге жол ачып берген Кыргыздын чыгаан уулу Мухтарбек Өмүракунов мындан туура 14 жыл мурун Замандаш саясий партиясын негиздеген. Партия алгач мигранттардын маселесин чечүү үчүн чоң саясатка аттанган. Күтүлбөгөн кырсык жаш саясатчыны арабыздан алып кеткенден кийин да Замандаш партиясы өз өмүрүн токтотпой, ушул күнгө чейин замандаштарынын, партиялаштарынын колдоосу менен татыктуу иштеп келет. 2007 жылы партия түптөлгөндө өзүнүн максаты бар болчу, эл жериме кызмат кылам деп. Анан бизде эми элдин арасында айтылып калат партия мигрантов деп. Анан өзү багыты, максаты бар партиялардын бири, анткени системдүү партиянын келечеги, түпкүлүгү, структурасы бар партиянын келечеги болот деп эсептейм. Анткени кандай гана саясий багыттарда партия өзүнүн туруктуулугун көрсөтүп чыгып келип жүрөт. Анткени элдик партия элдин арасында болгон үчүн замандаштын үнү угулуп келатат болуш керек азыркыга чейин. Замандаш партиясы шайлоодон шайлоого эмес, ар жыл сайын Кыргызстан калкынын аз камсыз болгон катмарына гуманитардык жардамдарды берип келет. Мындан сырткары, партия өз эсебинен социалдык объектилерди, мектеп, бала бакча, спорт комплекс жана жолдорду салып келген. Замандаш 2015-2017 жылкы жергиликтүү жана жогорку кеңештин шайлоолоруна активдүү катышып, партиянын атынан 700дөй мүчөсү депутат болгон. Ушул тапта партиянын 14 миңден ашык мүчөсү бар. Ушул 2021 жылы Замандаш партиясы жаңы лидер Мухтарбек Өмүракуновдун уулу Аскарбек Өмүракуновдун жетекчилиги астында жергиликтүү кеңештерге жана жогорку кеңешке аттанганы турат. Бизде Кудайым буйрса, жергиликтүү шайлоолорго жаңы адамдар келип жатат, жаштар келип жатат, сабаттуу, акылдуу, билими бар жаштар келип жатат. Эми бүгүнкү күндө эл өзү эле талап кылып атат, жаштар келсин деп. Биздин курамыбызда жаштар көп. Албетте да улуу адамдар бар. Мугалимдер, врачтар, укук коргоо жагында жүргөн адамдар, жана жеке бизнес кылып жүргөн адамдар. Канчалаган жаштарды партиялык мектептен өткөргөн, нечендеген саясатчыларды бир пикирге келтирген Замандаш партиясынын жерлерде активдүү комитеттери, жигердүү катышуучулары бар. Партия бул жолку жергиликтүү кеңештерге өлкө боюнча жалпысынан 16 шаарга талапкерлигин койду. Замандаш партиясынын башка партиялардан өзгөчө айырмасы Борбордук шайлоо комиссиясы талап кылган 30% аялдар дегенден ордуна партия өз курамын 60% аялдар менен толуктады. 16 шаардан катышып атабыз. Кыргызстан боюнча 14827 партиялык мүчөсү бар. ЖКга Кудай буйрса аттанабыз күзгүнгө. Аттануу максаты биринчиден жаңылануу, партияда жаңылануу болду. Жаңылануу процесси жаш жаңы команда менен барабыз. Кадр жагынан аял затына да баягы өзүбүздүн үйдө гана энелер, үйдө гана болбостон саясатка дарылашсын деген нерсе менен партиянын өзүнүн максатын, көздөгөн максатын ошого алып баратабыз. Кудай буйрса, жергиликтүү кеңештерден канча шаардан чыгарабыз, бир өзү элдин добушунан чечет. Бирок үмүтүбүз бар, элге үмүтүбүз бар. Кудай буйрса, шайлоонун жыйынтыгы кандай болот, 12 апрелде билебиз. Кудай буйрса, ошондо жыйынтыктырабыз. Лидерибиз эми бизде да лидерибиз алмашты. Биздин биринчи партияны түптөп кеткен Мухтар Өмүракуновдун уулу Аскар Өмүракунов келди. Өзү билимдүү, Москвадан бүтүп келген. Өзүнүн лидерлик сапаты бийик жигит деп мен эсептейм. Анткени көз карашы чет мамлекетке
окуп келип эл жериме кызмат кылам деп турган мезгил экен. Биз да колдоп, партиянын бардык мүчөлөрү колдоп, ушу лидердеп эртеңки келечекте чогуу аттанып атабыз. Замандаштын активдүү мүчөлөрүнүн айтымында партия өлкөнүн ички, сырткы өнүгүүсүнө өз салымын кошууну көздөйт. Шаарлардын жана аймактардын туруктуу өнүгүү базасына жетүү жана прогрессивдүү жаштардын партиядан өсүп, мамлекет үчүн кызмат кылышына шарттарды түзүп, аны натыйжалуу жүзөгө ашыруубуз зарыл дешет. Замандаш партиясы шаарлардын жана аймактардын экосистемасын, экологиялык кызматтарды сактап, жакшыртуу үчүн экологиялык туруктуу камсыздоону максат кылат. Мен ассоциация замандаштын председателинин кеңешчиси болуп иштейм. Мен өзүмдүн кандидатурамды Бишкекский городской кеңештин депутатына болгонуна талапкер болуп баратам. Негизги менин алгачкы эки мындай чоң маселелерим бар. Ошо менин колуман келсе ушул жакты чечип кеткен. Биринчиден, Бишкек шаарыбыздын жашылданганын каалайм. Экинчиден, ушул Бишкек шаарынын жолдордун оңолушун каалайм. Себеби дегенде, мен Бишкек шаарында чоңоюп, ушул кичинекей кезимде көргөн шаар, ушул жап-жашыл көк шаар болчу. Азыркы учурда байкап көрсөк, шаарыбызда бактырактар азайып баратат. Кийинкиден бул менин бала чакам, силердин бала чакаңыздар ушинтип силерге суроо берсе, эмнеге силер ушул көк жашыл Бишкекти бизге калтырган эмессиңер десе, мен жер карап балама жооп бергим келбейт. Ошондуктан азыркы алгачкы негизги маселени көтөргүм келип атат. Ушул Бишкек шаарынын жашылданганы, ушул мындайча айтканда бактарактар бул Бишкектин өпкөсү болот дейт. Ошондуктан өпкөсүн тазалап, бактарактарды көбөйтүп, ошо экологиябызды тазаланганын, Бишкек шаарынын тазаланганын каалайм. Сууну ыраттуу пайдалануу жана жоготууну азайтуу, таза суу менен камсыздоо, санитардык жактан каналдарды тазалоо, калдыктардан арылтуу жаатында инвестиция тартуу, энергетика тармагын өнүктүрүү үчүн ири шаарларга чакан ГЭСтерди куруу маселесин алдыга алып чыгууну көздөйбүз дешет партиянын талапкерлери. Деги эле ушул партиянын негизги багыттарынын бири ушул Кыргызстандын ичинде чакан ГЭСтерди көбүрөөк куруу. Себеби дегенде бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын потенциалы абдан чоң да чакан ГЭСтерди куруу боюнча. Кыргызстан биз бирөөгө ишенбей, бирөөлөрдүн оозун карабай, бир национальный проект кылып, кыргыз эли чогуу бирдикте, биримдикте биз ушул чакан ГЭСтерди электроэнергияны өстүрүү максатында толук баардыгыбыз жапа-тырмак аракет кылышыбыз керек. Ошондо биз Кыргызстан электроэнергия боюнча бир гигант болгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Жогорку чоң маселелерди чечүү үчүн биз жогорку трибунага барыш керек да. Жогорку трибунага барсак, ошо өкмөткө жакыныраак болсо, ошол жерден чоң глобальный маселелерди чечүү үчүн жогорку кеңешке аттанса болот да. Кыргызстан Орто Азия мамлекеттеринин ичинде дүйнөнү таң калтырарлык экосистемага, кооз жаратылышка, анын ичинде дүйнөдө чоңдугу боюнча экинчи орунда турган ысык көлгө, миңдеген кен байлыктарын ичине каткан сулуу тоолорго, асказоолорго, андан агып түшкөн мөңгү сууларга бай өлкө. Өлкөбүздүн үстү да асты да миллиарддаган байлыкка толгон мамлекеттин өнүкпөй турганы жаштарды өтө өкүндүрүп, Кыргызстанды өнүктүрүү жолдорун издей башташты. Алардын бири Москванын эл аралык окуу жайын бүтүрүп келген Аскарбек Өмүракуновду дагы ушул маселе түйшөлтөт. Мен өзүм Москвада окудум. Акыркы магистратурамды энергетикалык тарабында окуп бүттүм. Группада 99% ошо орустар болчу, мен бир эле кыргыз болчумун. Анан ар бир окуучу өзүнүн бир ар кандай бир мамлекетти алып, ошол мамлекеттин энергетикалык потенциалын көрсөткүлөө деген тапшырма болгон. Мен албетте Кыргызстанды алып чыктым. Бүт казып чыктым, интернеттерин баарын казып, чоң презентация кылып бергем. Бизде өзүндөй тоолуу мамлекетпиз да. Көптөгөн суу агат бизде мөңгүлөрдөн. Ошол эле гидроэлектростанцияларды курсак, бизде мисалы үчүн свет менен маселе болбойт эле. Бизден ушул светти башка мамлекеттерге сатып эле ушу тышкы карыздарды мындай
бат эле жаап коймокчу. Бир ушу группаштарга бир видео презентация көрсөткөм. Көчмөндөр оюна мындай караштуу видео тартышыптыр. Ал жерде энергия воздух, аба энергиясынан, суу энергиясынан, күн энергиясынан деп мындай ушундай бир презентация кылышыптыр, абдан кооз биздин тоолорду көрсөтүп. Баары эле таң калган, анан кээ бир балдар келип жакыныраак сүйлөшкөндөр. Кантип элесиздер ушул мындай бир башында айтып кеткендей эле киргизден эле чыгарып айтасыңар. Ушул эле өзүңөрдү колдонуп, өзүңөрдүн эле жанакы тоолоруңарды, кооз жерлериңерди колдонуп эле силер мындай кыйын мамлекет болуп кетсеңер болот экен. Ушул эле туризм жакты экскурсияда да көрсөткөн. Ушул туризм жакты жана Анталия, Дубай сыяктуу кылып эле өзүңөрдө мүмкүнчүлүк жок болсо жанакындай чоң отелдер салганга ушул эле инвесторлор тартып келбейсиңерби? Кайра эле инвесторлор келсе баягы эле аларды коргогон эме жок да, сот жок. Негизи биз туризм багытын өнүктүрсөк, акыркы мамлекеттерден болбойбуз. Жана энергетикалык потенциал бизде абдан чоң, абдан көп. Ушу багытта жылсак, менин оюмча, эң алгачкы мамлекеттердин бири болобуз деп. Кыргызстандагы саясий абалдын туруксуздугунан өлкөдөгү эмгекке жарамдуу жана билимдүү жаштардын сыртка агылып кетүүсү өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кедергисин тийгизип жатат дейт жаш саясатчы. Ал үчүн өлкөдө жеке бизнес өнүгүп, ишканалар курулуп, жаштар патриоттук дух менен өз өлкөбүздө иштеп калса, жаңы жумуш орундар түзүлүп, дыйканчылык, багбанчылык, мал чарбасы колго алынса, бир топ өсүш болмок. Жаштар да жумуш орундары менен камсыздалмак. Көптөгөн жаштар менен күндө жолуккан сайын баары эле башка мамлекетке кетем. Башка мамлекетке барып жашайм, иштейм, окуйм. Кадимгидей мындай баары патриоттук сезимдер жөн койбойт экен. Баары бир айтасың, кой калыш керек. Мындай сен кетем дей берсең, элдин баары эле кетип калат, жаштардын баары кетип калат. Сен болгон акылдуу балдар кетип калса, биз Кыргызстан ким көтөрөт? Ошого жаштар бүгүнкү күндө чындыгында кетип калып атат. Баары эле Кыргызстандын мындай үмүтү жок да, ужачы көбүнүнчү. Тилекке каршы ушундай болуп жатат. Ошондуктан менде үмүт бар, партияда үмүт бар. Жаштар эми заман өзгөрөт да. Азыркы жаштар баары келет бир күнү. Ушул партиялардын арасында биз барбыз. Бүгүнкү күндө чындыгында элим үчүн, жерим үчүн деп күйгөн жаштар келип жатат. Замандаш партиясы 2021 жылкы жергиликтүү жана жогорку кеңештин шайлоолоруна биринчи жолу курамын бүтүндөй өзгөртүп, билимдүү, идеяга бай, келечекти көрө билген, акыркы маалымат технологияларды боюна сиңирген жаштар менен толукталып, жаш лидер менен алдыга кадам ташташты. Замандаш партиясы келечекте Кыргызстандын өнүгүү өсүүсүнө өзүнүн жаштары менен салым кошот деген ишеним бар. Себеби партиянын басып өткөн жолу бай, келечеги кең, саясатта туруктуу позицияны карманган таза партия. Замандаш саясий партиясы саясатка эле басым жасай бербестен, инновациялык көз караш менен өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп, жаратмандык идеяларды көздөйт.